Ассаламу алейкум. Кыз жигит болуп канча убакыт сүйлөшкөн эң идеалдуу? Мен оюмча кыз жигит болуп үйлөнгүчө го дейм. Ошо канча убакыт? 2 жыл, 3 жыл сүйлөшүп турган үйлөнүп алган оңго деп ойлойм. 3 ай 4 ай сүйлөшүп үйлөнүп алгандарга көз карашың кандай? 3 ай 4 ай сүйлөшүп туруп. 3 ай 4 айда кызыңдын бут кийиминин размерин эле биле аласың го дейм а так. Мен оюм эмне? Сен биринчи эле кезекте ошо бут кийимдин размерине карайсыңбы? Жок, мен мисал келтирип атам ошол сыяктуучу. А так бирок 3 ай деле болот го дейм. А негизи 3 жылда бири-бириңи таанып, толук жан дүйнөңө чейин кирип анан үйлөнүп алган турабы деп ойлойм. Кээ бирөөлөр 7 жыл, 8 жыл сүйлөшүп анан үйлөнөт да. Алар эмнесин карап жүрөт ошондо? 7 жыл, 8 жыл үйлөнгөндөр билбейм. Алар Сен эң узакыт дегендечи, сен эң көп убакыт сүйлөшкөн канчага созулган? мен эң көп 1 жыл эле го дейм. 1 жылдан ашкан эмес. 1 жыл ашып эле. 1 ай 2 ай эле сүйлөшкөн жакшы го дейм. 1 ай 2 айда эле уже билип бүтөсүң полный. Бүтөсүң да кызды полный эле. Андан ашык болбойбу? Анан ашык болгондо эми ар кандай себептер болот да. Урушуп кетесиң. Мисалы 3 жыл сүйлөшкөндөр урушуп, тияк-бияк болуп. Жөн эле убакыт кетиресиң да. Ошо 1-2 жыл сүйлөшүп, бири-бирин жакшыраак билип калган жакшы эмеспи? Жок, мен оюм ошондой да. 1-2-3 ай сүйлөшүп эле үйлөнгөн. Мен оюм ошол да. 1 жума сүйлөшүп эле үйлөнүп алгандар кандай? Алар андан жакшы болот негизи. Менин кээ бир тааныштарым бар. 1 күн жолугуп, 2-3 күндөн кийин үйлөнүп алгандар бар да. Аларга көз карашың кандай? Негизи шарият боюнча кызды 2 эле жолу көрүп алыш керек да. 2 эле жолу көрүп, анан 3-үчүсүндө уже алыш керек. Сен буйруса үйлөнсөң канча убакыт сүйлөшөсүң? 2 ай же 3 ай сүйлөшөм да. Азыр сүйлөшкөн кызың барбы? Азыр жок. Эң көп убакыт канча убакыт сүйлөштүң эле? Мен өзүм 1 жыл сүйлөшкөм. Андан ашык болгон эмес. Ашкан эмес. Кыз жигит болуп 2-3 ай эле сүйлөшкөн жакшы да. 2-3 ай. Андан көп болбой калабы? Андан көп болсо урушуп кете бересиң, ар кандай эмелер болуп калат. Мындай жактырсаң 2-3 ай сүйлөшүп туруп эле анан үйлөнгөн жакшы. Ошондой деп ойлойм да мен. 3-4 жыл сүйлөшүп эле урушпай жүргөн эмелер бар, паралар барбы, аларга көз карашың кандай? Аларды билбейм мен. Көп сүйлөшсөм урушуп кете берем. Сен 2 ай өткөндөн кийин урушуп кетесиңби? Жок, 2 ай өткөн эмес, көбүнчө эле ошондой болуп кеткен. Сен сүйлөшкөн кызың барбы? Бар. Канча убакыттан бери сүйлөшүп жүрөсүң? 1 айдан бери. 1 ай болуп калды. Демек, үйлөнгөнгө уже даярсың. Даяр. Эң идеалдуу, ар кимге ар кандай да. Допустим, мына эми үйлөнөм деп эси иштесең, жарым жыл жашайт го дейм. Мына мен үйлөнөм деп иштесең, эсиң кандай десем, жөн эле сүйүп калып анан жолугуп эметсең 1-2 жыл деле сүйлөшүп жүрсө болот. 3 жыл деле, это зависит от партнера да. Кандай десем, сенден дагы, партнершаңан дагы. Кээ бир көрүп туруп сүйүп калып 1 айдан кийин эле тиги ачпайбы. Эмнеге үйлөнө турган кызың менен 2-3 жыл сүйлөшсөң болбойт? Жок, болот деле, просто кээ биркилерге түшүнүш көп убакыт кетет да. Кээ биркилер мындай карап туруп эле түшүнүп калат да. Сен сүйлөшкөн кызың барбы? Жок. Сен эң узак убакытка сүйлөшкөн канча убакыт болгон? Жарым жыл го дейм. Жарым жыл. Не ажырап кеттиңерби, себеп не? Себеп кандай десем. Бири-бириңерден тажап кеттиңерби? Жок, дистанционная любовь дейт беле ушундай да. Азыркы тренд менен алганда онлайн любовь, Ошо да, ошон үчүн анан что-то не сбылось дегендей. Да, дистанция бөлүп салат экен да кишини. Келем жыйынтыктап коелу. Эң идеалдуу канча убакыт экен демек? Эң идеалдуу 1,5 жыл го дейм. 1,5 жыл сүйлөшүп туруп анан кийин үйлөнө берсең болот. Смело, но түшүнсөң, сен сразу түшүнсөң, азыр деле үйлөнө берсең болот. Кечээ эле соц тармактардан көрүп калдым, бир жубайлар 16 жыл сүйлөшүп туруп. Ошо көз карашың кандай? Эми ар ким ар кандай да. 16 жыл сүйлөшүп жүрүп анан үйлөнүшүптүр да. Ошого сенин көз карашың кандай деген? Жакшы эле го дейм. Сен сүйлөшөт белең 16 жыл? 16 жыл. Билбейм, сүйлөшмөк эмесмин го дейм. 16 жыл жүрө берип. Всё. Чоң рахмат. Ошо сенин оюңча кыз жигит болуп канча убакыт сүйлөшкөн эң идеалдуу? Год, 1 жыл. 1 жылдан ашсачы? Можно? Сенин жигитиң барбы? Жок. Жок, жигиттер
Так, токто. Сен эң көп убакытка чоюлган мамилең канча болгон жигитиң менен? 2 жыл. 10 жыл, 15 жыл дегендерге кандай карайсың? Нет. Болбойт да. Ооба. Мейли 7 жыл, 5 жыл. Нет. Демек сенин оюңча 1 жыл сүйлөшүп, такташып, анан бири-бириңди түшүнүп үйлөнө берсең болот. Ооба. Жигитим жок дедиң. Ооба. Жигиттер. Всё, рахмат. Болуптур. Давайте я посмотрю. Ошо сенин оюңча кыз жигит болуп канча убакыт сүйлөшкөн эң идеалдуу? Менин оюмча 5-6 жыл го дейм. Эмне үчүн анча көп убакыт талап кылынат? Анын үчүн анын бири-бирин жакшы билип калат го дейм. Бири-бирин түшүнүп, анан ошо жараштуу, анан үйлөнсө болот дейм да. Бири-бирин жакшы таанып, жакындан деп ойлойм да мен. Демек сенин оюңча 1 жыл, 2 жыл жетишпейт. Ал деле жетишет эми. Карап, неге жатты көрүш керек да, ошон үчүн. Сүйлөшкөн кызың барбы? Азырынча жок. Сен эң көп канча убакыт сүйлөштүң эле? 1 жыл сүйлөшкөм. Ооба. 1 ай, 2 ай сүйлөшкөндөргө кандай карайсың? 1 ай, 2 ай сүйлөшүп туруп анан үйлөнүп алгандарга. 1 ай, 2 ай сүйлөшүп. Алар деле болот эми. Жакшы эле го дейм. Керектилерге мүмкүнчүлүгү болсо үйлөнсө болот. Өзүгө жараштуу. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Эми сиздин оюңузча канча чоюлуш керек мамиле? Канча убакыт созулуш керек? До замужества. Максимум год. А 1 жылдан ашсачы? На МГ. А если больше года? Нормально. Ну, примерно. Все, спасибо.